Саламатсыздарбы, эфирде күндүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Бүгүнкү чыгарылышта. Прокурордун өлүмүнө шектүү деп кармалган Мелис Калыковдун энеси адилеттүүлүк издейт. Биздин канал аркылуу жогорку бийликке кайрылган эненин чындыгы. Урматтуу президенттен ушу соттун акыйкаттыгын карап берселер жакшы болот эле деп. Аба кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам ички каттамдардын билет бааларындагы 40%га чейин түшүрө албайт. Ошондой эле эл аралык каттамдарга авиабилеттердин баасы да төмөндөбөйт. Шанхай кызматташтык уюмунун чыйынына карата Бишкек шаардык мэриясы калаанын борбордук көчөлөрүн жакшыртуу боюнча эскиздик долбоор даярдады. Талас облусунун Жергетал айыл аймагындагы өткөн жылы аткарылган иштер жана үстүбүздөгү жылга карата түзүлгөн пландар тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Кызыл Туу айылыбызда ошо көчөлөрдү толук кандай жарыктандыруу боло элек. Ошо Кызыл Туу айылынын биринчи максаты ошо толук жарыктандыруу кылып. Сокулук районундагы Новопавловка айылында киши өтүүчү жерден 10 жаштагы баланы коюп кеткен милиция кызматкери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Жол кырсыгынан улам окуучу окуя болгон жерден өзүнө келбей каза болгон. Окуя бүгүн эртең менен саат 7:10 чамасында Бишкек Ош жолунун 9-чакырымында болгон. Audi A6 автоунаасынын айдоочусу баланы коюп кеткен. Ал Чүй облустук милициясынын старшинасы экени аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу соо болгон, ал убактылуу кармоо жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, автоунаа айып короого токтотулду. Аталган факты боюнча кызматтык териштирүү да башталды. Токмок автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда болгон атышууга жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев катышкан деген маалымат жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккандан кийин эл өкүлү сурак берди. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов билдирди. Буга чейин аталган жерде 26 декабрда түнкү саат 3:00 чамасында атышуу болгондугу туурасында маалымат чыккан. Айрым маалыматтарга караганда окуяга бир нече аткезчи менен жогорку кеңештин депутаты да катышкан. Биз депутаттан мыйзамсыз товарлар сизге тиешелүүбү деп сураганыбызда эч кандай тиешеси жоктугун айтты, деди Самаев. Мындан сырткары ал ушул иш боюнча Токмок шаардык кеңештин депутаты Кубанычбек Кочкорбаев да сурак бергенин кошумчалады. Ал эми Чүй облустук милициясынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Улан Жукенов атышуунун кесепетинен алган жаракаттарын көрсөтүп, жарыялаган видеодогу адамда суракка чакырылганын билдирди. Ал видеодо башынан, бутунан жана белинен жаракат алганын көрсөткөн. Учурда Асхат аттуу кишиге издөө жарыяланып, сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Баткен облусунун прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү деп кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков куру доомат менен камакта отурат. Бул тууралуу шектүүнүн апасы Гүлбара Абдрашитова адилеттүүлүк издеп биздин каналга кайрылды. Теле аркылуу үнүм жогорку бийлик жетекчилерине жетер деген үмүт менен окуянын күбөсү катары өткөн иштин чоо жайын айтып берди. Баткен облусунан келген эненин кайрылуусу кийинки сюжетте. Өткөн жылдын 17 ноябрь күнү Баткен шаарына катталган облустук прокурордун өлүмү тууралуу окуя бүгүнкүгө чейин соңуна чыга элек. Маркум прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү деп ошол маалда кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков бүгүнкүгө чейин Оштогу номер 5-тергөө камак абагында сурак берип жаткандыгы маалым. Бирок бир канча прокурор менен ошол күнү мергенчиликке барган Калыков кечке маал үйүнө жеткенче эле чогулуп кеткендер. Уулун издеп баштаганынан шек санаган апасы Гүлбара Абдрашитова окуянын башталышына токтолду. 10-30 өткөндө кечки саат. Балам келди. Келип эле ваннага кирип, колун жууп атканда эле аркасынан ошол эле адамдар келип, баламды эшикке алып чыгып, жулкулдатып, ууруп, анан кийин сен каякта жүрдүң деп сураганда балам айтып атты. Мен силер менен чогуу ууга бардым. Чыкканда баламдан сурап, Мама Жакып каякта дегенде балам мен билбейм деп ошентип жооп берди. Атса кулагага отуруп алып шыбырап айтып атат да. Сен бардыгыңды мойнуңа ала берсең, биз сага жардам беребиз деп. Анан мен аркасынан, балам аркасынан калбай 7-8 адам корологонуга карабай мен балам аркасынан басып жүрдүм да. Анан сен мойнуңа албай калсаң, үй бүлөңдү ойлобойсуңбу деп сүйлөп атат да, өздөрүнүн ушинтип сүйлөгөндөрүнү өзү сезбей калды да, ал кишичи.
себеби өтө мас болчу. Шектүү деп кармалган Мелис Калыковдун апасынын баамында уулун издеп келген топ баланын айрымдары кызуу болгон. Баласы машинага салган соң эле облус прокурорунун орун басары район прокуроруна карап, Мелисти кармадык, эми сөөгү барсак болот деген сөзүн да тыңдап калгандыгын билдирди. Чуулгандуу окуяга 2 ай болсо, андан бери алардын үйүн тинтип, келинин минип жүргөн унаасын алып коюптур. Шектүүнүн апасын күмөн санаткан дагы бир жагдай окуя тууралуу жазылган иш кагаздарындагы башаламандыктар. Булар биринчи ошо ыкчам топту түзгөн дагы 17 күнү. А мен баламды кармалды деп, мына 18 күнү жол кырсыгы деп кармап ататтар да буларчы. Биздин адвокаттардын ошо берген өтүнүчүнү канааттандырыш үчүн өздөрү булар кантип жол кырсыгыны билет. 18 күнү регистрация жасап атсалар. А өздөрү 17 күнү ыкчам топ түзүп алат. Ушундай, мындай анан булардын бүт даталары оңдолгон да. Ошондой эле окуянын чоо жайы жазылган документте Мелис Калыков шаардык ички иштер бөлүмүнө өзү келип 2 саат сурак берген соң чыгарылса да кетпей жүргөн деген жүйөлөр чындыкка дал келбей жатат дейт шектүүнүн энеси. Бирок облус прокурору киши колдуу болуп көз жумган соң анын бир тууган иниси телефон аркылуу биздин каналга берген маегинде уюштуруучулар да аткаргандар да жазасын алсын деген оюн билдирди. Тергөө эми акыйкат болсун деп турабыз. Эми акыйкат болуп кетип атат, Кудай буйрса. Ушундай экспертизалар дайындалып тур. Эми экспертизалар чыкса, ошол кошо чыккан прокурорлор, ууга чыккандар, ошол охотага чыккандар дагы жазасын тиешелүү жазасын алыш керек. Ошону уюштурган оружие, кимдики оружие боюнча кылмыш иши козголуп, ошолордун жазасын алыш керек. Азыркы Мелис Калыков өлтүргөнү боюнча өмүр бою камалыш керек, жазасын баардыгы алыш керек. Учурда Ош шаарындагы номер 5-тергөө камак абагында шектүү катары кармалып отурган Мелис Калыковдун апасы тийиштүү инстанцияларга, өлкө башчыга адилеттүүлүк издеп кайрылууда. Урматтуу президенттен ушу соттун акыйкаттыгын карап берселер жакшы болот эле деп. Маалым болгондой, облус прокурорунун өлүмү боюнча тергөө ишин карап жаткан Ички иштер министрлигине караштуу тергөө кызматынын түштүк аймактык башкармалыгы териштирүү амалдары жүрүп жатканын кабарлашты. Ал эми тергөө иштери маалында облус прокурорунун 2 орун басары, прокуратуранын 2 бөлүмүнүн башчысы жана Баткен районунун прокурору иштен четтетилген. Шекер Сатыбалдиева, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ. Кыргызстанга мыйзам бузуу менен 16 автоунаа алып келингенин бажы кызматынан билдиришти. Автоунаалар Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн алып келинген. Кыргызстанга Volvo, DAF жана MAN үлгүсүндөгү жүк ташуучу машиналар менен 13 даана чиркегич кирген. Алардын катарында Hyundai Porter үлгүсүндөгү чакан жүк ташуучу машиналар менен Mercedes-Benz Vito аттуу минивэн бар. Жалпысынан 19.154.991 сом зыян келтирилгени айтылды. Жогоруда көрсөтүлгөн автоунаалар мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт жана айдоочулук корамдык каттоо департаментине жасалма документтер менен келген. Бардык материал башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, мыйзам жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын коргоого, коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген жарандарды куугунтуктоодон коргоону камсыз кылууга жана бул адамдарды коргоо үчүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерин белгилеп, калктын мамлекетке жана анын түзүмдөрүнө болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Ошондой эле коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарга өндүрүлгөн суммадан сый акы төлөнөрү каралган. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2018 жылдын 20 декабрында кабыл алынган. Эми расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Эл аралык каттамдарга авиабилеттердин баасы төмөндөбөйт. Жакында кабыл алынган аба кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам ички каттамдардын билет бааларындагы 40%га чейин түшүрө албайт. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин депутаттары жана авиация тармагында эмгектенип жаткан адистер билдирди. Муну менен катар, жаңы мыйзамдын аркасында авиация тармагында жакшы өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Тескерисинче, ачык асмандын 5-тепкичи атамекендик авиакомпаниялардын кыйрашына алып келет. Жаңы кабыл алынган мыйзам менен дагы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Кененирээк кийинки материалда. Ачык асмандын 5-тепкичи бул чет элдик авиакомпаниялар өз өлкөсүнөн Кыргызстанга учуп келип, транзит катары конуп, жүк таштап же жүктөп
жүргүнчү алып же таштап кайра 3-өлкөгө учуп кетүүгө укук берген саясат. Аны 2003 жылдан бери ишке ашыруу аракети көрүлүп, аба кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун депутаттар былтыр колдоп берген. А президент ага быйыл 15 январда кол койгон. Бирок адистер мыйзам авиация тармагына көп өзгөртүүлөрдү алып келбегендиктен аны шашылыш кабыл алууга муктаждык деле болгон эмес дешет. 5-ші степень свободу открытое небо деген бүгүнкүгө чейин иштеп жаткан. Ошол эле Turkish Airlines Стамбулдан учуп келип, Улан-Батыр учуп кетип атканда, жана Turkish'те учуп келип, Гуанчжоуга учуп кетип аткан. Бул иштеп аткан. Бул жок иштеген жок, жаңы кылдык деген туура эмес. Болгону биз учпай жаткан ошол эле Европа жана Юго-Восточный Азия жана башка өлкөлөргө учуп калсак негизинен жакшы болот. Мыйзамдын авторларынын божомолунда ачык асман ишке ашса жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйүп, ички жана сырткы аба каттамдарынын билеттери 40%га чейин арзандап, тейлөө жакшырмак. Бирок жаңы мыйзам күчүнө кириши менен мындай өзгөрүүлөр күтүлбөйт дейт адистер. Алардын айтымында жүргүнчүлөргө ар кайсы өлкөгө түз учуу мүмкүнчүлүгү гана түзүлбөсө, авиакомпаниялар рынок экономикасынын шартындагы гана билет бааларын сунуштай алышат. Может, есть объективные факторы. Это Объективдүү факторлор бар да. Мисалы биздин калктын санына, алардын чөнтөгүнө, тагыраагы сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүнө карашыбыз керек. Кадимки эле коммерциялык түзүм, содада достук жок дегендей кеп. нужно здесь подходить более прагматично, объективно. Негизи кабыл алынган мыйзамдын эки түрдүү долбоору сунушталган. Бири жарандык авиация агенттиги тарабынан көрсөтүлсө, азыркы кол коюлган вариантын депутаттар иштеп чыккан. Бирок мунусунда эксперттердин пикири эске алынбай, кемчиликтери менен жазылган деп эсептейт эл аралык ишкерлер кеңеши. Состояние отечественных перевозчиков сейчас. Атамекендик ташуучулардын абалы азыр жакшы эмес экени баарыңыздарга маалым. Өлкөнүн туристтер үчүн жайлуулугу жана саякатчылардын коопсуздугу, авиапарктардын инфраструктурасы сыяктуу суроолор комплекси чечилген соң гана ачык асман режими киргизилиши керек эле. Экинчи жагынан эл аралык транзитке бизде тоскоолдук жок болчу. Бир сөз менен айтканда, мыйзамдын Кыргызстандын пайдасы үчүн иштеп кетүүсүнө өлкө даяр болбой чыкты. Мисалы авиакомпаниялардын атаандаштыгы үчүн бирдей шарт түзүлгөн эмес. Мындан тышкары өлкө техникалык позициясын бекемдей элек жана жергиликтүү авиакомпаниялар евро биримдиктин кара тизмесинде. Если бы также рьяно, уважаемые депутаты, подошли к вопросу. Эгер эл өкүлдөрү авиация тармагындагы көйгөйлөргө олуттуу карап, жергиликтүү авиакомпаниялардын кара тизмеден чыгуусу оңуна чечилип, аларга мамлекеттик колдоо көрсөтүлгөндөн кийин гана мыйзам кабыл алынганда абал азыркыдан бир топ жакшы болмок. Законопроект по открытому небу, я думаю, ситуация была бы намного лучше. Европа биримдиги мыйзамдык базасы жана коопсуздук шарты талаптагыдай эмес деген жүйө менен Кыргызстандын авиакомпанияларын кара тизмеге киргизгенине 10 жылдан ашты. Андан чыгуу үчүн бир катар алешемдиктерди жоюу зарыл деп ИКАО Кыргызстанга 120дан ашык талаптарды койгон. Алардын көпчүлүгү коопсуздукка байланыштуу. Поставленный вопрос на 96% выполнено уже. Азыр коюлган талаптардын 96% аткарылып бүттү. Калган суроолор боюнча евро биримдиктин миссиясы келгенден кийин ачыкталат. Алар апрелде келип өз баасын берип чечим чыгарышат. В этом году, как приедут, они, наверное, свою оценку дадут еще. Министерство, я не знаю, что творится. Вы хотя бы согласовывайте все свои ответы. Министрликте эмне болуп жатканы азыр бир Кудай билет. Силер жооп берерде жок дегенде өз ара келишип алгылачы. Биз кара тизмеден чыгуу боюнча жыйынтыкты ушул жылдын экинчи жарымында күтүп жатабыз. Эске салсак, ачык асман кодексинин кабыл алынышы менен атамекендик авиакомпаниялардын банкротко учуроо коркунучу бар экени буга чейин мыйзам долбоору талкууланып жатканда да айтылган. Мындан улам депутаттар жана жергиликтүү авиакомпаниялар ортосунда ар кандай талаш тартыштар жаралган эле. Күтүлгөндөй эле мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн кириши менен жергиликтүү компаниялар оор абалга кептелгенин адистер белгилешет. Ошондуктан өкмөт атаандаштык болушу үчүн бирдей шарт түзүп, атамекендик компанияларга жеңилдиктерди карашы керек дешет алар. Чынара Нурсеитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Борбор калаадагы автоунаа токтотуучу жайларда эс алуу үчүн отургучтар орнотулуп, инфраструктура жакшыртылат. Мындай оңдоп түзөө жана шаарды жашылдандыруу жай айларында Бишкек шаарында өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына карата жүрөт. Буга байланыштуу Бишкек шаардык мэриясы калаанын борбордук көчөлөрүн жакшыртуу боюнча эскиздик долбоор даярдаган. Абройлуу жыйынга карата Бишкек кандай өзгөрүшү мүмкүн? Кийинки материалда.
Шанхай кызматташтыгынын саммитине келген коноктордо Бишкек жөнүндө жакшы таасир калтыруу үчүн мэрия негизинен Манас аэропортунун жолдорун жакшыртууга көңүл бурат. Түн ичинде калаага алып келе турган трасса кооз көрүнүшү үчүн алар кошумча жарыктандырылып, Аскаташ комплексиндеги Бишкек деген жазуунун азыркы 1,5 метрлик бийиктиги 2,5 метрге чейин узарат. Мындан тышкары айланасы жашылдандырылып, жасалгасы да өзгөртүлмөкчү. Ал ошол жанагы шаардын кире беришинен баштап, ошол саммит өтчү, жана коноктор баруучу жерлерди, шаардын көчөлөрүн архитектуралык жарыктандыруу ыкмалары менен ошого кошумча көрүп беребиз да. Анан дагы чоң курулуштар дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле аларча көрүстөөнүн тосмолорунун өңү башка түскө өзгөртүлүп, саммитке катыша турган мамлекеттердин желектери илинет. Чыңгыз Айтматов проспектисинин темир жол көпүрөсүнүн алдынан өткөн бөлүгүнүн сырткы көрүнүшү да жакшыртылмакчы. Бул аймакка жаңы отургучтар орнотулаары күтүлүүдө. Саммиттин жышааны менен башаламан орнотулган жарнак такталардан шаар биротоло арылатсыягы. Ал эми калаанын борбордук бөлүктөрүндө жайгашкан эски имараттардын дубалын сырдап чыгуу пландалган. Бирок ага каражат бөлүнөбү же жокпу азырынча белгисиз. Путепроводубуз бар, эки көчөдө ошону жакшыртып оңдоп, түндүз да жарыктандырып, анан кийин ушул саммитине карата бир канча эмблемалар шосуна коюлат, аябай көлөмдүү объекттер коюлат. Ошол эле учурда баягы бактарды отургузуу, ошол турган бактарды жолдордогу жанагы кечинде жарыктандырып, түбүнөн берүүчү жарыктандыруу ыкмалар бар, ошолорду колдонуп, ошондой эле баягы көп кабаттуу үйлөрдү дагы жарыктандырабыз. Үлкөн өлкө башчыларынын келери күтүлүп жаткан Шанхай саммитине байланыштуу Бишкекти жашылдандырууга быйыл көбүрөөк көңүл бурулат. Жылдагыга караганда чарба иштери 2 эсе көбүрөөк жүрүп, гүлдүн 98 түрү өстүрүлөт. У нас ассортимент мы поменяли. В этом году у нас... Быйыл биз ассортиментти өзгөрттүк. Салия, катарантус отургузулат. Альсум, гасания, агератумдун бир топ түрлөрү өстүрүлөт. Жалпысынан 98 түрлүү 2 миллион гүл түп тигилет. Дизайндарды өзгөртөбүз. Жаңы скверлер пайда болот. Где-то около 98 разновидностей цветов будет. Саммит алдында Бишкекти жашылдандыруу жана оңдоо боюнча эскиздик долбоор учурда Бишкек шаарынын мэриясынын кароосунда. Толуктап өзгөртүүлөр киргизилген соң президенттин аппаратына сунушталат. Эгер колдоо тапса, азыркы долбоор боюнча жаз айларынан тарта баш калаанын борбордук көчөлөрүндөгү инфраструктураны жакшыртуу боюнча иштер башталат. Чынара Нурсеитова, Бегмай Жаныбекова, Уран Жапаров, Нью ТВ. Негизи Бишкекте эмнени өзгөртүү керек? Теманы улай ушундай суроо менен биздин кабарчылар шаар тургундарына кайрылып, сурамжылоо жүргүзүп келген. Бишкектиктердин бул боюнча пикири кезектеги түрмөктө. Мышление людей стоило бы поменять. То есть, если мы будем лучше, то и все будет лучше. Нужно стремиться к тому, чтобы становиться лучше, и все. Аябай татынакай болуп, сулуу болуп өзгөрсөм, биз жаш кезибизде ушул жерде жүргөнбүз. Анан эми азыр чоң үйлөр салынбай эле жашылдандырып, эл кубангандай алдыңкы жакшынакай кош шаар болорун каалайм, конечно. Таза болсун дейсиз. Конечно, таза болсун дейм. Ар бир эме жүргүзсөңөр жакшы болот эле. Жаштарга мындай үлгү болгудай, мусор таштабагыдай, түкүрбөгөндөй, какырбагандай дегендей каалайм шаардын сулуу болушун. Депутату хочу поменять. Вот приняли закон, плюнут. Это что, для Бишкека или для Киргизии? Вот как понять? Вот деревья все плюют. И кто будет их контролировать? А это самодуры сидят, такие законы применяют. Не знаю. Все устраивает? Эми правиланы кетирген да уже плеваться нельзя деген. Же жүрө 5500 сом. Жок, бар. Бар. Ошону кетирсинчи деп атам. Андан башка маселе жокпу? Жок, бүт бар устраивает. Билбейт экенмин же. Бишкекте турасызбы? Жок. Хотелось бы, чтобы поменьше дыма было в целом в городе. Көп өзгөртүш керек. Тазалыкты карачы, тазалык жасаш керек да. Мына күзүндө капитальный уборка жасаш керек эле. Кышта да таза болот, туура? Анан биз жазында жасайбыз, кышта да монтип жатат, мына көрүп атпайсың. Вот ушуну оңдош керек. Так как я мама, с недавних времен я заметила, у нас появились пандусы, но они очень плохого качества. До этого, вот буквально месяц назад, их не было.
Сейчас их стало больше, это радует, но было бы хорошо, если бы они были лучшего качества. А еще, чтобы не курили в общественных местах. Кыргызстандын борбору болгондон кийин улуттук нерселерди көбүрөөк көрсөтүш керек, чалдырыш керек. Реклама болобу, башка нерсе болобу. Вот, тескеринче биз азыр кайда эми түзөл Европага кирип кеткендей деңгээлдеги нерселерди көбүрөөк алып чыгып атабыз да, аны кичине улутташтырыш керек. Мисалы, Япония сыяктуу. Японияга барсаңыз, Япония экенин, Өзбекстанга барсаңыз, Өзбекстан экенин адам көрүп турат да. Кыргызстанда бизде тилекке каршы ушундай нерсе чагылдыруу жок. Биринчи элдин аң сезими өзгөрүш керек. Бийликте отургандардын аң сезими өзгөрүш керек. Ушу Бишкек шаары өзгөрүп, жакшы шаар болгонун каалайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылды аймактарды мындан ары өнүктүрүү жана коомдун күнүмдүк турмушуна жаңы технологияларды киргизүү максатында региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялады. Учурда өлкө башчынын жарлыгынын негизинде аймактарда жыл ичинде аткарылчу жумуштар пландалууда. Талас облусунун Жергетал айыл аймагындагы өткөн жылы аткарылган иштер жана үстүбүздөгү жылга карата түзүлгөн пландар тууралуу кененирээк кесиптешим Айсара Тыналы кызы баяндайт. Талас облусуна караштуу Талас районунун Жергетал айыл округунда 2 айыл бар. Кызыл Туу жана Көк Кашат айылдарын бириктирген айыл аймагында 6500ге жакын адам жашап, дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Былтыркы аймактарды өнүктүрүү жылында Жергеталда дагы бир катар алгылыктуу иштер аткарылганын айыл өкмөтү Тилек Сакеев белгилеп өттү. Буга чуу дегенде эле көп жыл мурун курулган айыл өкмөт имаратынын оңдоп түзөөдөн өтүшү мисал боло алат. 2018 президентибиздин жарлыгы менен айыл аймактарды өнүктүрүү жылында Жергетал айыл аймагында дагы башка эле райондун областтардын айылдарындагыдай эле жакшы бир талай алга көзгө көрүнүктүү жакшы иштер жүрдү десек жаңылышпайбыз. Оңдоп түзөө иштер эмес, ошондой эле бул контордун дагы биздин айыл өкмөттүн ишканасынын ичиндеги да Союз учурунан бери толук ремонттон өтпөгөн экен. Ошого да биз 2017-2018 дагы 2 жыл катар багы средства передаваемыйга жазып, Минфинден ошо акча бөлүп, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ушу ичтери жазалгыланды, мынакей жаңы мебелдер, жаңы акыркылар болуп жаңы келип атат. Мындан тышкары Кызыл Туу жана Көк Кашат айылдарынын көчөлөрү оңдолуп, 2 айылга тең 500 метр жолуна асфальт төшөлдү. Эми быйылкы жылы да аткарылуучу жумуштар көп дейт жергиликтүү бийлик. 2019 жылга дагы Кудай буйруса астыда дагы жакшы максаттарыбызды, пландарыбызды коюп атабыз. Ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен бирдикте айыл ичинде дагы көчөлөрдөн багы Кызыл Туу айылыбызда ошо көчөлөрдү толук кандуу жарыктандыруу боло элек. Ошо Кызыл Туу айылынын биринчи максаты ошо толук жарыктандыруу кылып, ошондой эле ошо быйылкы планда дагы өкмөттүн транспорт министрлигинин ошо капложениядан дагы 1 километр жол асфальттоо иштери болот, Кудай буйруса. Ошондой эле азыр мен дагы ошо чуркап ошо демөөрчүлөрдү издеп проекттерди жазганга аракет кылып атам. Бизде да ошо азыркы учурда Байсейитул Эшмамбет атындагы орто мектеп бар. Бул жерге келсеңиздер көрдүңүздөр. Ошо дагы 1989 жылы курулган. Ошодон бери ичинде толук кандуу капиталдык ремонт боло элек. Ошого дагы мен өзүм грант жазып, азыр үстүндө проекттин үстүндө иштеп атабыз. Буйруса ошо бул мектебибиздин дагы айнектерин, эшиктерин алмаштырып, жылуулукту кармаганга биздин жаштар биздин келечегибиз дегендей, ошо балдарыбызга жылуулукта болсо дагы бир аз айнектерин да заманбап айнектерге, эшиктерге которуп берүү максатыбыз бар. Акыркы жылдары президент аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында элеттерге да жаңы заманбап технологияларды тартып, өндүрүштөрдү жандантуу тууралуу пикирлерин билдирип келет. Мындан улам акыркы 20 жылдан бери төө бурчагы менен таанылып келе жаткан таластык дыйкандар заманбап жабдууларды чет жактардан сатып алып, буара тартпай, эгин тазалоочу аппаратты өздөрү эле жасап, үйрөнүп алгандыктарын айтышат. Кудай кааласа бул Кампа 2 деген Зулумбек деген жигиттин аракети менен салынып, быйыл башталды, быйыл салынды да. Анан бул жигиттер азыр жакшы иштерди ачып атат. Бул тиякта да Кампа 1 деген эмеси бар. Бул экинчи филиалы. Анан Кудай кааласа мына биз ушинтип өзүбүз ушулардын баарын кыргыз жигиттер салып, бардыгы мынакей мындай линиялар болот. Ошо линияларга чейин өзүбүз иш аракет кылып, үйрөнүп, жазап, мына өзүбүз ушунун бардыгын
азыр орнотуп атабыз да. Кудай кааласа бир 10 күн ичинде ушу линиялар иштейт. Мынакей электер, фасольду тазалаган элек, калибровочный элек, бул бункерлер, бул хафтан айдап коет. Бул да тазалайт да, аялдарга жеңилдик берет. Анан уже аялдар сортировка кылып туруп даяр продукцияны уже бияка чыгарып уже экспорттой берет. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен 175 балага ылайыкташтырылган наристе балдар бакчасынын эскирген терезелери жаңы үлгүгө алмаштырылды. Курулуп бияка бала бакчага киргенибизге 3 жылдын жүзү болду. 4-чү жыл кетип атат. Бала бакча мурда эски болуп бул жер иштетилбей калган. Андан кийин айыл өкмөттүн жардамы менен, элдин жардамы менен ушу бала бакча кайрадан өзүнүн кабылына келип, иштөөгө кирип берди. Көптөгөн балдар тарбияланып жатат. Мисалы ала турган болсо, биздин бала бакчада 170 бала орун бар. Азыркы учурда 6 тайпа иштейт. Эң жогорку топ, анан ортоңку топтон 2 тайпа, кенже топтон 2 тайпа, анан ясельный группабыз. 2 жаштан баштап балдарды кабыл алабыз. Быйылкы 2018 жана 2017 жылда биздин бала бакчага чоң жетишкендиктер болду. Бала бакчабыздын терезелерин оуштуруп беришти. Ошондой эле бала бакчанын тегеректерине ограждение жасалды. Айыл өкмөткө ошондой эле бизге жардам берген мекемелерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жергатал аймагында өткөн жылы жасалган дагы бир саамалык катары ички көчөлөрдүн жарыктандырылышын айтсак болот. Жергиликтүү казынадан Көк Кашат айылынын 90% жарыктандырылса, Кызыл Туу айылынын көчөлөрүнө элдин демилгеси менен түнкү чырактар орнотулду. Айсара Тыналык кызы Дастан Касканов, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Талас облусу. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бал тил деп аталган тиркеме иштеп чыкты. Комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевдин айтымында бал тил 1-3-5 жаштагы балдар үчүн, ал эми бал тил 2 башталгыч класстардын окуучулары үчүн ылайыкталып жасалган. Тиркемедеги программалар сүрөттөрдөн, анимациялардан, аудио жана логикалык оюндардан турат. Бул кичинекей балдардын кыргыз тилин үйрөнүшүнө өтө жакшы мүмкүнчүлүк, деди комиссиянын башчысы. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.